Саламатсыңар кесиптештер, кандайсыңар? Мына биз дагы бир рет ушу кереметтүү Кükөл Купанын жээгине келип, ушу Кükөлдө бир күн ойноп, жакшынакай күндү сүрдүк. Кудайыма шүгүр, жакшы адамдарга жолуктук. Мына силерге көлдү көрсөтүп кетейин деген оюммен ушул жерде турам. Мына жээгинде мындай жакшынакай бажырайган гүлдөр. Мына көлдүн өзү, мына айлана тоо, бүт жакшынакай тоолор мына жерде. Мынакей асман тиреген астылар. Тээ алыста Кара тоонун сүлөкөтү турат. Бул жакта азыр эрте мен үчүн кичине съемка эффективсиз болуп калды окшойт. Бул жерде мынакей мен айтып жүргөн жана илгертеден калган мечит. Муну бир любители, я не знаю, эстетики или еще чего, взяли, решили покрасить половой краской. А так вот арчадан жасалган мечит. Бул мечит деген тарыхый маалыматтарга ишенсек 7 кылымдан ашык турган мечит экен. Албетте бул деген жалаң эле ушундай түрдө турган эмес экен. Ал утуру бузулган сайын кайра тургузуп, ордунда азыр мына акыркы варианты ушу арчадан тургузулган мечит. Мезгилинде ушу тактайлары жабышып бири-бирине моундай шелдер болгон эмес дейт. Сонун жакшынакай турган. Бирок мезгил өзүнүкүн алат экен, куругап, мына жыгачтары көрүп атасыңар, азыр усушка болуп, ортолору чоң-чоң болуп ачылып калган. Бул жак кайра көлдүн көрүнүштөрү. Мынакей жакшынакай болуп, мына айланадагы мына көл, бул жака бүт көл ушул жерде. Тиги аскалардын астында азыр барып ал жакты дагы тартып көрсөтөм силерге.